Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Биз Кайрымдуу бол коомдук фонду дайыма эл кызматындабыз. Ошо эл кызматы менен Аллахтын ыраазычылыгын табуу, иншалла. Мына азыр биз Айзада Кожобергенова карындашыбызга баратабыз. Барганыбыздын себеби бул оорулуу адам жыл сайын булар лечение алып турат. Ошол лечениясына Воронцовкага жеткирип, бираз да болсо ошол лечениясына салым кошуп коелу деген максатта азыр Кожобергенова ошо Айзада карындашыбызга барып, Воронцовкага жеткирип алындабыз буюрса. Ömür bağıtım tapпай издеп күйүп жансам да, ömür тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да, ömür бакытты азап жандап түшүк тартсам да, мен сени сүйөм ömür, мен сени сүйөм ömür. Алдыңдан азгырып чакырдың ай, алдың го жаштыктын жазындалай, ансың да сыйлогоңа. Саламатсыздарбы, ардактуу Кайрымдуу бол каналынын жалпы көрөрмандары. Өзүңүздөр билгендей, Кайрымдуу бол коомдук фонду алгачкылардан болуп, дал ушул үйдү Айзада эжекебизге биздин фонддун төрагасы Азамат Байматов агабыз ушул ак өргөлүү кылып алгачкылардан болуп кубаныч тартуулаган. Ушул эжекебиз жыл сайын ден соолугуна байланыштуу дарылануудан өтүп турат. Бүгүн дагы ошол дарыланууну камсыздоо үчүн эжекенин акыбалы менен таанышып, жана керектүү жерге жеткизүү үчүн келдик. Кызыктын баары алдыда, андыктан эч кайда алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Narkı koldu. Kandayсың? Yaxşı gelmiş. Sen dayarsın go? Ya. Beku. Kandayсың Айза? Кызсың да. Аман есен. Yaxşı gelmiş. Акым барай, мен сени сүйөм ömür, берерин билбеймин ал эртеңдин, тирүүлүк белегин араң тердим, тар жолдо миң аксап жүз күйсөм да, мен сени сүйөм ömür. Каарманыбыздын үйүнө кирер замат көзүбүз тамактануучу бөлмөгө түштү. Ал жерде бардыгы таза, тыкан жана иреттүү десек жаңылышпайбыз. Анан өзүңүздөр байкагандай бардык керектүү эмеректин бардыгы ылдый жерге жакын Айзат эжекебиздин мүмкүнчүлүгүнө жараша орнотулган. Ömür yeter de büyüktüke kula
жылап қалсам да, өмір өйдөлөп қайра турар, қубатталсаң да, өмір алдыңа далай сынып, ыйлап барсам да, мен сені сүйем өмір, мен сені сүйем өмір. Алдымдан асқырып чақырдың ай, алдыңғы жаштықтың жазындалай, антсең да сыйлығы ақын барай, мен сені сүйем өмір. Берерін білбеймін алертеңден, тірілік белегін арам дердім, тар жолды миң ақсап жүзбейсем да, мен сені сүйем өмір, мен сені сүйем өмір. Өмір күз болып салдың мені сағыныштарға, Ömür uçurdun gede akar urganaktarga. Ömür göktemdey sağa bir ok ali kuşlarmın. Öpücük. İşte olaydı. Апаң жакшы көрөсүңбү? Кантип жакшы көрөсүң? Başın gibi söylüyorsun tilim yok bu. Кантип жакшы көрөсүң апаңды? Kanka parası beni. Ne geldi? Düz al. Экеге? Düz dur. Молодец. Апаңды кучактап өп койчу анда. Suygunumdur. Beleğimdir. Kocaman bir kebap kötü. Ben seni suyem ömür. Men seni sүйем өмір. Алдымдан асқырып чақырдың ай, алдыңғы жаштықтың жазындалай, антсең да сыйлығы ақын барай, мен сені сүйем өмір. Берерін білбеймін ертеңден, тірілік белегін арам дердім, тар жолды миң ақсап жүзбейсем да. Başka tekmek yok. Acımalı. Siz bugün geldiniz bile bir Ben 10 yıl burun geleyim. Bu popus çok bolcu. Ana nazım bir kadar kaldı. Ne için alırlar ne güzel bir şeyler. Biz masaj alırız bağımlı. Masaj, parafin. Canınız kabul bir şey alırız. Vedat. Balon da Vedat. Şöyle az. Uzatmak terörismine ne demek ki? Ballar kaç yaşsız ya da turgun. İşte. Brownie, senci klas. Yalan verip bana. Kız. Evet, Kız Balam çıtanlar kişi yok şimdi. Ne? Ballarınız için elbette size alırız. Evet, ben bunlar pastel menle evet. Bir tane aldım. Балаңызға мынау кішкентай 5 жаштағы балаға егер де тамақ ішетпесеңіз тамақ қалай беріледі. Чоң қызға болса тоже самое. Печенье албағаннан кейінші жатқанда да албайсыз да неме керек. Ішкен тамағынан да алып қалды. Сіздер бұрын балаларын біліп, чоқчың не екенін біліп кеттіңіз біле, білмексіз. Ой, 10 жыл бұрын Жоқ, ешқандай маалымат жоқ та, ошо сиз тааныштырып койсоңуз. айтпайсың. Bizde деген 1300'дөн күнүнөн 4 мал тамагы, жаткан жайы, лечениясы içine келет. Сизге толук төлөнөт, балдарга болсо пол порцияда төлөнөт акчалары, питаниялары.
Анан эми сиз канча күн чейин аласыз, кандай аласыз? 10 gün. 10 gün alayım. 10 günde жетет. 10 günlük kurs болады. Бизде могу жакта ступенька бар да, ступенькадан чыгып өзүңүз неметиле аласызбы же кандай аласыз? Креслодан түшө албайт. Калескадан түшө албайт, ошого керек да, ама ошончон табыстап нече айдан кийин алым кетет мен. Ошончон кызымды алып алдым да. Саламатсыздар. Алейкум салам. Кандайсыздар? Аксы жакшымы? Кудайга шүгүр. Келдиңиздер. Маарымды тартып тастар. Мени тартасаң. Биздики отчет кечирип коебуз. Тош. Биз кайрымдуу болуп фонд жаңы эле бул жеринен таанышып аттык элек. Кайрымдуу фонд аты эмне? Кайрымдуу бол деген. Кайрымдуу бол. Бул карындашыбызга биринчилерден болуп өзүбүз фонд жок кезде ушу Азамат Байматов өзү там салып, колдон келген кызмат кылып коеюн деп көчөдө калган жеринен там салып башталган да. Анан ошондон бери 3 жыл болду. Мына 3 жыл муну там салып баштаганда да баласы төрөлгөн. Бул белек дагы 3 жашка чыкты. Ошентип келатабыз. Бул биздин фонддун жашы менен тең да бул. Анан ошо биздин карамагыбызда, анан бизге негизи эл. Биз кыйналып жаткан адамдарды биздин кызмат интернетке чыгарып, бара албаган жерге жеткиребиз. Эл ошо акча салып, азыркы күнү 19 тамды салып, ушуга окшогон эчкилерди жашап атат. Жалаң оор тагдырдагы майыптар. Атыңыз ким? Айзада. Анан бул журналды кенен маалымат аласыз. Анан ушундай жерлерге да кошо барып, анча-мынча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, арзандатуулар жүргүзүлүп келет да. Азыр алып келгенибизден максат дагы ошол бир тууганыбыз сен бар лечение алып ал, ооруп атасың, кийинки күндөрү көбүрөөк деп ушул жака жиберип, акча салып жибериптир Россия тараптан. Анан бул элдин кызматы болуп аткандан кийин сиздер деле элсиздер, элдин бир чекесиндеги. Анан ар кимибиз колдон келген кызматты кылат экенбиз. Ошол кызматтардын бирөөсү азыр сиздердин колуңуздарда турат. Сиздер чакырып бетме-бет ошо кичине сүйлөшүүлөр жүргүзүп, арзандатуулар жүргүзүп, кичине дагы болсо, 1 сом дагы болсо, жеңил болсо бул жактарга жакшы болот да. Атыңыз ким деди? Ражап менин атым. Ражап, бизден эмне жардам керек? Баары түшүнүктүү. Сиздер эми колуңуздан келген жардамды кылыңыздар, болду ошол. Жеңилдетүүлөр. Мына колуңуздан эми бергенсиз, 50%. Ошо скидкалар. Өзүңүздүн кызыңыздар. А сиз билет да адат. Ошол эми сиз жетекчи болгондон кийин ошо сиз менен сүйлөшүлгөн жакшы да. Себеп дегенде бизге бул эжеке эле эмес. Азыр биз мындан чыгып туруп дагы бир 5-6 тоого кайрылып, 5-6 тоонун ошо жагдайларыны ошонун аркасынан эле жүрөбүз да, кыскасы. Анан сооптуу иш буюрса, анан азыркы күнү кыргызга жардам бербесе, башка бирөөлөрдөн жардам күтүш деле кыйын болуп калды, ылдыйдан деле. Анан ошол эле кызмат. Анан сиздердин колуңуздардан келген кызмат болсо, сиздер деле эметип коюңуздар. Анан биздики бул тартып атканыбыздан максат отчет. Бул келип аткан акчалар биздин фондко түшөт. Биздин фондко ишеним көрсөтүп аткан адамдарга биз прямой ушундай отчеттор жөнөтөбүз. Мына Айзаданы бүгүн Воронцовкага келип жаткырдык. Мынча сүйлөшүүлөр болду. Мынча акча болот экен деп отчет беришибиз керек да. Ошол эле. Туура, колдойбуз. Нурсат эмне дейсиз? Ана. Биз без лечения алып оформить элебиз, ушунча эметсем. Канча күн жатам дейт айза? 10 gün жатайын, 10 күн. Эми бу жерде даарылануучу баягы жашоо аба бул жашоонун эликсири дейт. Эң жакшы абасы. Анан өзүнүн тынчтык аурасы. Мактана турган эч нерсе жок, кыйрап жүрөм. Бирок абасы табыйгаты бар да. Алла Таала берген табыйгаты бар. Анын аурасы бар. Аны 1-2 күн жатканда өзүңүз сезесиз. Ошон үчүн колдон келген жакшылыкты кылалы, колдон келген мүмкүнчүлүктү жасап берели. Рахмат. Асараак бул мен немемен жакшы акчам жетсе, 10 күндөн да кичине ашыраак болот. Мейилиңиз. Бага десең ушу кыстап калыңыз. Тамашалап. Байкесин атыңыз ким? Самарбек менен. Самарбек байке. Жакшы, бул жедем акчасы жок эмес бар, баягы кичине арзандатуулар бар эметсе. Жок, талашчы. Смагулуз. Эми ачык эмесин айтканда 10 күн канча сом болот? Так, ошондо тиягынан, биягынан канаттын тумшугун кыскартып. Сыпаттаңыз да. Жонун тырма ошондой кылып. 10 күнгө балаңыз менен да? Балаңыз кызы бар. Кыз менен көргөндө Кыз ухаживать эткенге де. Түшүндүм. Так, кана Нурсат чечели. Кеңеште береке бар дейт.
Ана акыл асыл таштан акыл жаштан деп айтчы ана айтчы жеринде. 9000 3 Дараметиңиз жетеби? Жете турушунун канчалык калат? 9000 болса жакшы эле болот. Анан балдарына тамак берилсин. Тамагы баары тартат. Бул жатканда бир комнат алып бересиң буга. Бир комната кандай кишиден? 3 кишилик да Ооба. Ооба. 3 кишилик болсо жаныма бирөөнү кошо бериңиз. Бул мен жаныма жатат. Макул. Сиз эми байкаштырасыз, сиз өзүңүзгө көмөк болбойсузда. Жок, сизге коюлу коелучу. Сизге комплекс балаңыз менен тынчына жатып эс алып. Жагана тиги суу кабыл болсунчу. Атыңызды ким дедиңиз? Ражап, сизге да Алла ыраазы болсун. Бул чоң иш, бул улуу иш. Билген киши. Билбеген кишиге алып. Мен кеткизе да азамат келип өзү жолугуп сиз менен өзү өтүп кетет. Сүйлөшсөк болот, көп. Биз дагы бияка көп инвестиция тартып атабыз. Көп ишти кылып атабыз. Жакшы болот. Ниет көп бизде. Баягы биринчи ниетте койгон ниетке жараша дегендей. Жакшы чыктыр. Анан мени микрофонду берип койсоң, Самарбек байке менен. Самарбек байке, Аллах ыраазы болсун сиздерге. Мына биз Кайрымдуу бол фонду ошо түзүлгөнүбүзгө 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде көп жакшылыктарды Кудайым буйрса аракет кылып жакшылыктар болуп атат. 3 жылдын ичинде 19 үй салынды. Дагы 26 үй негизи общий эсебинен калганы бүтүп алында турат, буйрса бүтөт. Анан там эле салып жүрө бербей, боор алмаштыруу боюнча Индияга азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп, канчалаган мекендештерибиз боор алмаштырып келди да. Мына ошол салымдардын бүттүгү сизге окшогон жана башка мигрант ушу Кыргызстанда жашаган бир туугандарыбыздын биримдиги менен болуп аткан. Кыргыз эч качан бири-бирин таштаган эмес деген урам менен ушундай жакшы иштер болуп атат. Ошондой эле мына сизге келсек, азыр сиз деле түшүнүү менен түз кабыл алдыңыз. Аллах ыраазы болсун сизге. Мына азыр канча арзандатуулар, скидкаларды түшүрүп бердиңиз. Биз дагы өтө ыраазы болдук. Мына эжекебиз да сүйүнүп атат. Буюрса 10 күн лечение алса, абдан жакшы болот. Сизге да рахмат. Биз да бираз сизде бир маалымат берип койсок болобу? Ражап, мен баардык нерсе Алланын жараткандын буйругу менен болот да. Албетте, эгерде биз улуу пайгамбарыбыздын мөөрү болгон Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине кайрылсак, кимдин батасы кабыл болот? Албетте, жүргүнчүнүн батасы, мусапырдын батасы дегенде, анан кыйналып оорчан адамдын батасы дегенде, анан эми сиз дагы абдан мындай кандай десем, Аллага жаккан улуу ишти кылып атпырсыз. Алла Таалам берекесин берсин. Биз даярбыз. Мына көрүп атасыңар, бу жерде жараткандын берген бир жакшы табигаттуу көрүнүштөрү бар. Биз менен силер менен да кызматташып, колдон келген жеңилдиктерди жасап, жардам берүүгө биз өз тараптан даярбыз. Анан эми мындай абдан ушундай учурда баягы кээде адамдар айтып коет го, башаламан заман, ар ким өзүн ойлогон заман деп. Мен айтар элем, мына мен замандан эмес калып, пейилден го. Сизге окшогон, Ражап өзүңүзгө окшогон жигиттер көп болсун, бу жаныңызды эч биргөндөй айымдар көп болсун. Бу негизи кайрымдуулук, бул Кудайга жаккан нерсе. Кудайга жаккан нерсе ал жашоодо рызкы берекесин өзү эле таап берет деп айтар элем. Ошон үчүн мен сизге да ийгилик каалаймын. Өзүңүзгө дагы мындай айтканда береке каалаймын, тынччылык каалаймын. Мына ушундай заманда ушундай өзүңүзгө окшогон жигиттер көп болсо, мен айтарым, баягы орусча бир сөз бар. Мир держится на добрых людей деп коет да. Жакшы адамдар ушу ааламды сактап калат деп коет. Ошондой мен батамды берип, өзүм дагы ыраазычылыгымды берип, биз да Кудайга шүгүр, Кудай деген кишилерденбиз. Ушу өзүңүзгө окшогон биздин жамааттарда атуулар көп болсун деп тилеп кетерлим. Чоң рахмат. Рахмат Самарбек байке, сизге да. Өткөндө биз мына Аларчага келип кеттик элек. Келсек арабтар жүрүптүр. Анан арабтар менен бар бир аз сүйлөшүп отуруп калдык. Биз жана көнүп калган эмеспиз да, көлөкөгө жана карагайлардын түбүнө көлөкөгө эметсек, алар жалаң ошо суунун чекесине барып, ошо жердин орун алып, ошо жерге отуруптур да. Аларда суу тартыш билесиз. Ошол барып сүйлөшүп отурсам, бул дүйнөнүн бейиши силерде турбайбы дейт да. Биринчи жолу келген экен, аябай ошо сууга улам колуну салып, суудан алып, сыймыктанып, бизде бейиш бар экен, бирок анын баркына жете бербейт экенбиз да көп. Сиз айткандай бул жердин абасы өтө таза, бул аба аркылуу канча бир лечениялар болот, жакшы нерселер болот буюрса, ошо абаны да биз Кыргызстандын баркыны билип,
ушундай Кудай Таалам бизге бир бейишти берип койгонда. Аллах разы болсун силерге да рахмат, чоң рахмат. Ушу мени ушул жака алып келген байкелерге, алыста жүргөн байке семьясы менен, үй бүлөсү менен чоң рахмат. Алыста жүрөт. Кудайым ден соолук берсин, кайда жүрсө аман болсун. Кайрымдуу болуп фондуна да чоң рахмат. Аллахым разы болсун Азаматка, Молдокеге. Самар байке сизге дагы Кудайым ден соолук берсин. Рахмат сизге, мен түшүнүп, мукташыма түшүнүп койгонуңузга, лечение асты алып, разы болуп. Кудай сизге разы болсун. Дагы үмүттөрүбүз бар. Постоянно келип турганга. Кудайым аста жүрөсүңөр, Кудайым аман эсен келгиле. Азамат дагы алыста, алда келсе келип кетесизге. Чоң рахмат ушака жиберген байкеге. Өзүбүз мына көрбөс кызматта кылып алайлы. Мына аркасындагы фонддо иштеген жигиттер ушулар. Жакшы. Бул дагы биздин эле. Сиз булбу? Жок, ал башка эже. Сүрөттө жок болуп калды. Бул мына Сармерден алып барган жигит мына таниптарсыз. Эрке бала. Эрке балачы. Ошол биз менен мындай кызматташкан эмелер көп эле. Жакшы. Жакшы. Самар бебеке, Аллах разы болсун анда сизден. Байланышып турабыз дагы. Эмеге дагы келебиз. Рахмат. Сүйлөш, жакшы ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге дагы. İşteşeniz buyursa. Алажан. Айзат ден бизге өткөрүшпөйт О, бүттү уже. Сизге келген өткөрбөк Айзадан. Раш эмene ким? Мурсат. Он бизге өткөрүшпөйт беле. Эжесиңди окуп бересиң. О, buyursa. Каасын жаштырасың, тигине кыласың, мындай кыласың, отчётун жаштырасың, болду. Сонда кышка чейин калмай калдыңызбы? Үйüm kaldı o. Жабып калса жай болуп кетет да, мына өтүрүк. Эми анан Yılda bir yol geldi Нурзат, сен намаз окуйсуң да иншалла. Бул мен да намазды үйрөтүп 10 күн ичинде жаңылык окусаң сонун болот. Өзү ошо окуйм бери үйрөткөн киши жок болуп атат деп жабылып калат да, мына эми үйрөткөн табыл деп. Не шылтып айтат экенсиң билбейм эми бул жагы. 10 күн ичинде буйрса. Мейли, рахмат. Кондиционер турганда салдым болду. Сиз бизди көрдүңүзбү? Болду кетмесиз. Бunda da sonun adamlar var ki Yılda sabahına bakayım kızı olan döp geliyor. Болду. Ne çayıp жок. 4 күндү тозуп алгандай эле тозуп алдыңарбы? Kire öyle mi? Bana bu resimleri doşmuş bitmeyin de. Конокко келип туруш керек окшойт. Ардактуу
көрүүчүлөр, биз эртең менен жакшы пландарыбыз менен, жакшы максаттарыбыз менен Аллахтын ыраазычылыгын табуу үчүн Айзада эжекебизди эс алуу борборго алып келүү максатын көздөп аттанганбыз. Кудайым буюрса, сапарыбыз байсалдуу болуп, тилеген тилек, ойлогон ой максаттын баары ишке ашты. Бул жака Айзада эжекебиз өзүңүздөр көргөндөй жайланышты. Бардыгы жакшы, биз ойлогондон да абдан жакшы болду. Ушул жердин жетекчилигинде болгон жетекчилерибиз биздин мамлекетибизде көп болсо, биз анча көпкө узабай өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктайт элек деген ишенич менен айта алам. Ардактуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, эгер сиз дагы кандайдыр бир кайрымдуулук кылып, кандайдыр бир үй бүлөнү сүйүнтүүнү кааласаңыздар, ар дайым кызматыңыздардабыз. Сиздер менен Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.